Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, Европада кыргыздар каналынын катталуучулары, менин подписчиктерим. Сиздерге Испаниядан, Барселонадан чоң салам. Мен акыркы видеомду көргөн болсоңуздар, туугандар, мен Португалияга жүк алып жөнөгөм. Суббота күнү келип токтоп, эртең келип токтогом. Суббота воскресенье күнү мага выходной, ошон үчүн машинени паркингге коюп, ушундай бош убакытта ушинтип пляжга келип эс алып жүрөм. Ошол эле убакытта өзүм эле көрбөстөн сиздерге да ушул сулуулук, ушул эме жөнүндө, пляж жөнүндө, шаар жөнүндө бир аз көп эмес билген маалыматтарымды сиздерге сиздер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим, туугандар. Барселона элдин баары билсе керек, туристтер эң көп келген шаарлардын бири. Мисалы үчүн 2019 жылы 11.977.277 адам келген. Алардын орточо эсеп менен 195 евродон акча короткон деп айтат статистика боюнча. Бул Испаниянын бюджетине өтө чоң салым. Испаниянын экономикасынын өсүшүнө өтө чоң салым болот. Бул жака келе турган болсоң, сен турист болсоң, сен как король катары сыйлап, аябай жакшы мамиле кылат. Турист жагы аябай өнүккөн мамлекеттердин бири. Мага Европанын таң калтырган жактары бир да мусор жок, тазалык, ар бир жерге условиясы бар, элдин меймандостугу аябай таң калтырат мени. Элдин баары эс алып жүрөт, тренировка кылып утгандар, тренировка кылып, футбол ойноп, волейбол ойноп. Суунун тазалыгы, кумдун тазалыгы аябай таң калтырды. Кум бул жерден өзү пайда болбойт, туугандар. Дагы бир таң калыштуу нерсе, ушул кумдарды Барселонага Африкадан атайын алып келинип коюлат экен. Атайын чтобы элдер үчүн, эме болуш үчүн Африкадан алып келинип экен. 2019 жылы шамал көп болгон себептен кумдар учуп эме болгондон кийин массалык түрдө Африкадан алып келинип пляждар оңдолгон дейт. Бирок 1992 жылы Олимпиада оюндары өткөн эмеде, Барселонада. 1992 жылга чейин эч кандай пляж эме болгон эмес дейт. Ошол Олимпиадага элдерди таң калтырыш үчүн, туристтик эмени өнүктүрүш үчүн ушу пляждарды жасап, Африкадан кумдарды алып келип, пляждарды оңдогон деп окудум мен интернеттен. Суудун тазалыгы өтө таза, туп-тунук. Мен башка жерлерде, Италияда дагы башка жерлерге баргам, бирок суунун тазалыгы мынчалык болгон эмес, мынчалык көргөн эмесмин. Тазалыгы аябай таза, тунук. Бирок ысык маалда эмес, сууга түшө турган маалда эмес, ушул маалда келип калганым өкүнүчтүү. Кудай буюрса дагы келишке аракет кылам. Сиздерге да келип, көрүп, эме кылыш насип кылсын, туугандар. Ошондой туугандар. Барселонада чоңдугу боюнча 9 чоң пляж бар. Элдердин сурамчылоо боюнча эң жакшы, дүйнө жүзү боюнча эң жакшы пляж намына ээ алган дейт. Дагы айтып кетчү нерсе, туугандар. Барселонада өтө чоң порт бар. Ал жакта круиз менен баягындай чоң Титаникке окшогон круиз корабль менен элдер эс алып, башка мамлекеттен экинчи мамлекетке келет. Товарлар келет көп. Башка мамлекеттен башка мамлекетке товарлар жөнөтө турган чоң, аябай чоң порт жайгашкан. Чоңдугу боюнча дүйнөдө эң алдыңкы порттордун бирөө порттордо турат. Чоңдугу боюнча алдыңкы сандарда турат. Күн батты, элдин баары ушинтип эс алып, ресторанга кирип, элдер эс алып жүрөт, туугандар. Мен сиздерге каалоом, туугандар, сиздер да баарыңыздар келип, иш мененби же болбосо турист болуп келип эс алып кетиңиздер. Сиздер менен кийинки видеолорго жолукканча коштошобуз. Видеого лайк коюп, элдер менен бөлүшүңүздөр, бизди колдоп кетиңиздер.